Салам достор, Кыргыз шоу-бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Камчы Көлбаев Айсулуу Тыныбековага уна белек кылды. Нурлан Насип Аселди кайнатасы кууп чыкты дегендер кечирим сурабаса, сотко берем. Тамашоочу Самат Эркинбеков эгизин таптыбы? Максат Давронов үлпөт көйнөкчөн кыз менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Теле алып баруучу үйлөндүбү? Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен Айсулуу Тыныбекованы колдоого алып жүргөндөрдүн бири Камчы Көлбаев аны каржылап келет. Бул тууралуу кабарлар сайты жазып чыкты. Алардын маалыматында спортчу кыздын жакындарынын бири көмүскөдөгү сырды ачып берген. Ал Тыныбековага көптөн бери жардам берип келет дейт маалыматты ырастаган спортчунун жакыны. Алар Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жатышат. Дүйнөлүк спортту утуу үчүн алар жардамга дайыма муктаж болуп турат. Андыктан Айсулууну каржы жактан Камчы Көлбаев каржылап да турат. Бул жерде жаман нерсе көргөн жокмун. Өткөн жылы Айсулуу Нур-Султандагы дүйнөлүк чемпионду жеңип келгенде Toyota Camry машинасын белек кылды. Ал дайыма жардам көрсөтүп келет, бирок коомдо ал тууралуу сөз болбойт деп билдирген. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Кыргыз эстрада ырчысы Нурлан Насип Асел Кадырбекова кайнатам үйдөн кууп чыкты деген аталыштагы тема менен YouTube'га чыгарган видеону өчүрүп, алардан кечирим сурабаса, каналдын ээлерин сотко берерин айтат. Буга чейин интернетте биз жөнүндө ар кандай каралап жазгандарга унчукпай келем. Мындан кийин карап тура албайм. Такталбаган маалыматтарды чыгарып, биздин моралдык укугубузду тебелегени үчүн жакшылыкча өчүрүп, бизден кечирим сурабаса, сотко берем, жооп бересиңер. YouTube'га эптеп просмотр чогултуш үчүн ар кайсыны жазып, биздин атыбыздан акча таппай эле койгулачы, сураныч. Биздин үй бүлөбүз силерге оюнчукпу дейт ал. Ал эми сиз ырчынын сөзүнө кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Доброе утро, страна! Окшош экен, явно окшош экен. Ни хао дейсиң. Окшош экен. Хорошо, Дуня. Алып баруучу тамашоочу Самат Эркинбеков өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына кызыктуу видео киргизди. Анда өзүнө окшош Кытай улутундагы баланы борбор калаабызда сейилдеп жүргөндө тамашоочунун көрөрмандары тартып алган. А сиз бул тууралуу кандай дейсиз? Чынында окшошобу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Теле алып баруучу тамада Максат Давронов үлпөт көйнөкчөн кыз менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, той эле болсунчу деген билдирүүсүн интернеттеги жеке баракчасына калтырды. Айрым окурмандары аны куттуктап, жакшы тилектерин калтырса, айрымдары суроо салды. Ал эми өзүнүн билдирүүсүнө караганда, Москва шаарында жумуштары менен жүрүп, сулуулук салондун жарнамасына тартылганын айтат. Москвадагы сулуулук салондордун биринин жарнамасына тартылдым. Ал эми сүйүктүм экөөбүздүн тоюбуз негизи декабрь айына пландалган. Бирок белгилүү себептерден улам 2021 жылдын февраль айына жылдырылды дейт ал. Эскерте кетсек, жай мезгилинде Максат мырза сүйүктүүсүнүн сүрөтүн жарыялап, карантин алынса баш кошо турганын билдирген. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, биздин каналга катталыңыз. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн жеке Instagram баракчасына сүрөтүн жүктөп, колумдагы шампан өңдүү дюшести сөзүнө турбаган эркек өңдүүлөр үчүн алып жиберейин. Бүгүн бирөө мага Айзада сен фемисидсизби дейт. Негизги акыркы учурда үй бүлөнү баккан кыздар көп, тилекке каршы. Кечээ эле бир таанышымдын окуясын угуп, оозум жабылбай жатат дейт. Ал эми анын жазган сөзүнө көбүнчө эркек жигиттер терс жооп кайтарышууда. А сизчи, сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Сахнадан көп көрүнбөй калган ырчы Нурсултан Азыкбаев сүйүктүүсүн ачыкка чыгарды. Ал социалдык тармактагы баракчасына экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтүн жүктөгөн. Бул билдирүүнүн алдына ырчынын көрөрмандарынан тартып, өнөр адамдары дагы бакыт каалап, жакшы тилектерин калтырышууда. Бир өзүң аттың ай,
Эгиз жүрөк жана башка ырлардын аткаруучусу Нурсултан Азыкбаев, белгилүү музыкант Курмангазы Азыкбаевдин уулу. Ырчы Жаңы толкун 2016 эл аралык музыкалык фестивалына катышып, 4-орунду ээлеген. Қанды беймарал чайды ішіп отырасыз. Тамағыңыздан қанды өтіп отыр? Мына қара, қар жады, мен шубасы жүрем. 20 жыл мұрын алған шубамды киіп жүрем, Қачанға мен ушинтип жашаймын, Башка ерлердин, мына атындардын ерлерин көрсөң, жөллү көздөрүң жөллү күйөт, Неге сиз ошончолук жоксуз ба? Неге ушундайсыз? Неге алып бербейсиз? Өзү негизичи мен атаңды угуп койушум керек эле. Ошондо атаң мага жакшылык кылган экен. Неге? 2-3 жол жолчулукка бардык го. Кызымды бербейм дегенде.